2022-жылдагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы кагылышууда кыйынчылыкка учурап, жабыркап калган жарандарга мамлекеттик деңгээлде өз учурунда өзгөчө көңүл бөлүнүп, үй-жайсыз калган бүлөлөргө тез аранын ичинде бардык шарты менен заманбап үйлөрдү куруп беришкендигине эл ыраазы. Кыргыз Республикасы боюнча 7 уласын эли Кыргыз Республикасынын элдери келип жакындан жардам берип элге кабар алып турдулар. Bular elge razıçılık bildirip rahmet aytam. Buna bizde hazır 400'den aşık üy köyüydü. Oşonun içinde 176 üy Köktaş yani Aksay Lokmet'inen büyüdü. Biroq bugün zamanbap büyüdü. Oşa bardığını zamanbap kılıp, kachistvenni kılıp, büyük Sloviyası menen pişkan kirpişten Sadır Nurgojoy sal berdi. Mana elimiz bugünkü günü oşol üylerge kirip jirgat yaşadı. Mundan buyaka şol ellerimiz daim toy tamaşada, baldarın kültürleri şol uyda жаңырып. Bizde uruş talaş bolbay, topolon bolbay, ынтымакта жашасак, элибиздин бул жыргалчылыгы деп ойлойм. Ал эми кайрымдуулук, боорукердик менен мекенчилдик сезимди туутуткан кыргыз элинин арасынан сорулуп чыккан атуулдар дагы ушул күнгө чейин колдон келген жардамын көрсөтүп турушкандыгы маалым. Алардын бири бала күндөн мекенчилдик сезим менен эл биримдигин жогору койгон Бишкек шаарынын тургуну Гүлмира Акматова башында турган топ жакында Баткен жергесинде болуп кайтышты. Чептенердин күчөйүк демекчи жеңил жашоо болчу жакка ыктап кетпестен туулган жерин коргоого алып отурган айыл тургундарына барып, жакындан кабар алышып, азыр көптөр жардам берип, ал акыбалын сурап кайтышты. Чакан топтун курамында Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы Роза Жумаева жана башка дагы коомдук уюмдардын өкүлдөрү болушуп, сыйлыктарын тапшырышып, жылуу маанай тартуулашты. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстандык эли журтум. Biz Leylek rayonu Kulunda Aylı Aymağı'nın Maksat Aylı'nın turgunu olan Rahmanberdi Canıkul. Mekelçil Partiyası'nın liderlerden abdan biz razıçılık bildirmek için edeyim. Ben özüm atımdan, üybülem atıdan, jana aylımızın atıdan, aylımızın turgundarının atıdan sizlerge rahmatı, razıçılık bildirmek için. Bana bu sentyabr aydağı 22 жылдағы Kargışılı işten vakıyalardan keyin kança özgörüşler oldu jana. Şu mektepler kuruldu, bala bakçalar başkattan kuruldu, taza sular keldi, jarıktandırışlar bolup atat, asfalt bolup atat köçelerimiz. Kançadan kança жаңылык işler bolup atat. Azırgı biylигибизге Sadır Japarov, Kamçыбек Taşиевдарга oşolordu koldop turgan Mekençil Partiyası, Mekençil el jurtga ıraççılık bildirебиз. Şo күндөрдө 16 sentyabrda ukam menen kelinim oktun asıda kalıp ukam Rahmanberdi mağlını kaza kılıp kelinimiz Rahmanberdi muhabat şette kalıp ertesinde barıp Marifov Dastan degen жердешибиz Ulum Rahmanberdi ukam Rahmanberdi Sadırdin bolup üçöyle var, oşonu taap ok jep jaradar olup жаткан жерден таап келип, келгендери үчүн Mekençil Partiyasынан Gülmira Akmatovnаны жөнөткөн экенсиздер. Oşo adam kelip sizlerin atınızlardan rahatçılık bildirip bizge bergen demegizlerdi tapşırıp kettiler. Men balamdın atıdan men alıp koydum. Balam jumuşta jüret, tirikçiliktir. Oşoga sizler bardığınızlarga rahatçılık bilen rahmat. Şuntip daim azırgı biylигибизди koldop, өлkөbүздү өнүктүрүp, өлkөлөрдүн алдыңкы катары koşuşuңузарды суранып кетет элек. Azırgı biylикten biz razı. Sağ salamat bolunuzlar, aman bolunuzlar. Daim şu Kırgızstanımızı önüktüre veringizler. Rahmat sizlerge. Бул иш-чарага Leylek райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Максатай Керимбердиева, Кулунду айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн орун басары Жамалидин Абдыраимов жана айыл тургундары катышышты.
Сырттан келгендерди Кулунда айылындагы мекенчилдердин жергиликтүү аймактагы өкүлдөрү Идрис Эргешев жана Исабек Анарбаевдер баш болгон айыл тургундары тосуп алышты. Ой, саламатсыңарбы? Кыргыз элим, кыргызстандыктар жана баткендик биздин эң баатыр элибиз. Биздин барган максатыбыз мынакей ушул баткен когалаң болуп, аябай элдерибиз кыйналбадыбы? Алардын арасында алар кандай кыйналса, биз да бул жакта туруп ошондой кыйналдык. Анан ошол убакта көрдүңөр, кандай эмне жардам берсек деп, кантип барып калсак экенбиз ошол жака, ошолорго кантип колго баш кылсак экенбиз деп биз өзүбүз дагы ушундай өзүбүздүн иш дүйнөбүз ооруп атты да ошолор менен кошочу. Ошентип ал жака жардамыбызды берип жеткизип келгенбиз. Ал күндөрү бардык мекенчилер барыбыз текебизден тик туруп, ошо мисалы үчүн убактылуу бузулуп кетүүчү продукталарыбызды ошол күнү эле жөнөттүк. Калган топтогондорубузду артынан жөнөттүк. Ушинтип анан өзүбүз да барып келдик, кыдырып барып, баарын эл менен жолугушуп келгенбиз. Андан кийин мына барабыз, тигине барабыз дейм, сааты чыкпай жаткан. Ошо мына 6 күнү барып келдик. 6-күнү барып бизге жакшы спонсор болуп берди. Өзүбүздүн эле мекенчилдерибиздин ичинен мекенчил кызыбыз, Токтобүбү Орголча кызы, кытайлык кыргыз кызыбыз жардам берип, биздин билеттерибизди алып берип, машина менен ошол жактан анча мынча ары бери басканыбызга чейин жардам берип ушинтип келди. Аллахым ыраазы болсун, ошол кызыбызга барсак аябай жакшы тосуп алышты. Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын акимдин орун басары Керимбердиева Максатай Мамытбековага чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Ошол өзү тосуп алып, биздин мекенчил балдарыбыз менен кошо тосуп алышып, ошо даярдап турушкан экен. Кулунда айылынын клубун даярдап турушкан экен. Ошол жерден элдер чогултушуп, ошолордун бир 60 адамдай баатырларга кичине болсо дагы белектерибизди берип, медалдарыбызды тапшырып келдик. Ошентип элдин ыраазычылыгын алып, элдин батасын алып келдик. Аябай ыраазы болушту. Себеби дегенде, могу жумушта иштегендер ГОСТо мамлекеттик кызматта иштегендер мамлекеттен сыйлык алышат экен, грамота алышат экен, андан тышкары айлык алышат дегенде кичине көңүлдөрү шат дегендейчи. Монтип үйдө отурушуп, бирок ошондой когалаңда аябай кыйынчылыктарды көрүшүп, жардам беришип, бири-бирине жардам беришип, бири-бирине тогуз, бири-бирине колунда эмнеси болсо, бирөөсү бензинден жардам берип, бирөөсү врачтары, мисалы үчүн ошол түнү күнү ошол жерден кетпей, эл менен болгондор бар экен. Баягы ошондуп тажиктер эме кылып кирип келгенде, кол салып келгенде деген атасын өлтүрүп, энеси жарадар болуп, бир 6-класстын кызы, азыр 6-класс болуп калыптыр. Ошол убакта может 4-класс беле, 5-класс беле ошондо. Ошол убакта ошол кыз дагы ошол бир тоодун ортосунда калып калыптыр да. Сайдын ортосунда калып калыптыр да, чыга албайчы. Апасы эми баягы жарадар болгону менен баса албайт да, кыймылдай албайт. Бары кет, кызым бары. Кетип кал десе алып болсо кыз кете албайт экен. Жок апа, мен сизди кантип таштап кетет элем деп, ошол учурларды карасаңар кандай жаман, кандай эмнелерди башынан өткөзүштү бул элчи. Ошого ушул элге мен өзүмдүн тиги сый урматымды көрсөткүм келет. Ушул элге ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Ошон үчүн сиз баягы патриот инсан катары бир эле мекенчилдердин курамында жүргөндүктөн эмес, атуулдук милдет аткаруу бир көкүрөңүңүздө жүргөн экен. Ошон үчүн демилге көтөрүп, анан ушул ишти алып барып элди чогултуп, бара тургандарды иликтеп, анан уюштуруп алып барган экенсиздер, ооба. Ошону уюштуруп бир 2 жылдан бери эле мына деп барам деп ошо ортодон ооруп калдым. Ооруп калып, анан барганга дагы туура болбой калды да. Анан мына экебиз убакыт сааты чыгып барып келдик. Аябай жакшы. Ыраазы болушту ушунда. Элдин баары ыраазы болушуп, жөнөкөй эл деген жөнөкөй элде, карачы кандай жөнөкөй, карапайым элдер аябай ыраазы болушуп, биринчи жолу ушинтип табып атабыз деп көкүрөктөрүн карашып, ушундай ыраазы болушуп, бизге да ыраазычылыктарын айтышып, байкуштарым тим эле аябай бир башкача бир сезимдерди болдук да. Кулунда айылына бардык, Максат айылына бардык. Максаттын айылындагы барганыбызда
ошол жерде дагы канча деген үйлөр бир эмес экинчи жолу Садыр Нуркожоевич экинчи жолу салып берип атат да бул үйлөрдүчү. Ошол үйлөргө кирип өзүбүз чачалабызды чачып, элдердин үйлөрүн көрүп келдик. Ыраазычылыктарын билдиришти, ошол жерден даам таттык. Анан жакын арада эле караса Тажикстанда өздөрүнүн туусун көтөрүп коюшуптур да, эми алар сайда жайгашыптыр. Кыргыз мамлекетинин туусун Камчы Кыдыршаевич сонун кылып туруп бир тууду көтөрүп келиптир. Ушунчалык сыймыктуу да, ушунчалык туудун алдында сүрөткө түштүк сүйүнүпчү. Ошонун өзү эле кандай биздин символикада биздин туусубуз желбиреп турса, Кыргызстан туусу баардык тиги Тажикстандын баары көрүнүп турат экен да аларчы. Бийик туруп, бийик жерге коюшуптур да, аябай сүйүнүп. Ошол жерге да сүрөткө түштүк. Ошо ыраазыбыз, ушу биздин азыркы жүргүзүп аткан саясатка, ушул жогоруда иштеп аткан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчы Кыдыршаевичке ыраазычылык билдирет элек. Элибизди мындай койгон жок да. Ар дайым салымдарын кошуп келатышат. Ыраазыбыз, элдер дагы аябай ыраазы болушту ушул бийликке, бизди ушунчалык жакшы карап атат деп. Ошолордун ыраазычылыгын алып, баары жакта ошол түштүк регионун баарын эле кыдырып келдик. Эми жыйынтыкта оюңузду айтсаңыз, эмне каалооруңуз, эмне ушу элдин, карапайым элдин бир үмүт кылып тилегендери, айта турган ойлору эмне экен ошол алыс жакта жашаган? Эми элдин тилеги бир эле тилек да. Кыргыз элибизде тынчтык болсо дейт, жергибизде тынчтык болсо, элибизде ынтымак болсо, элибиз жеринде болсо, өз жеринде болушса, ханыбыз тактысында болсо деген эле тилек. Ошол анан биз менен кошулуп барган Роза Жумаевнага да ыраазычылык билдирип кетет элем. Жанындагы Гүлбарчын деген айымга дагы Асылзат Нурунун төрайымы экен. Ошол кызга дагы ыраазычылык билдирем. Сөз соңунда айтарыбыз, ылайым эле жергибизде тынчтык орноп, калк арасында кайсыл күндө болбосун кол сунуп, көмөк көрсөтүп туручу мекенчил инсандарыбыздын катары көп болсун демекчибиз.